Доброе утро всем, дорогие гости. 28 октябрда Бишкек шаарында логистика, транспорт жана кампа жабдуулары боюнча экинчи эл аралык Кыргыз-Транс логистик 2025 көргөзмөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Аталган көргөзмө Биэкспо көргөзмө компаниясы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин, транспорт жана коммуникациялар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын, Бишкек шаарынын мэриясынын, ошондой эле тармактык ассоциациялардын жана ведомстволардын расмий колдоосу алдында өткөрүлүүдө. Кыргыз-Транс логистик 2025 официально считается открытым. Көргөзмө Кыргыз Республикасынын транспорттук жана логистикалык инфраструктурасынын өнүгүшүнө өбүлгө түзүү, жаңы технологияларды тартуу жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлүп жатат. Проходит уже второй год. Кыргыз-Транс логистик 2025 көргөзмөсү салттуу түрдө экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Бул жолу да логистика багытындагы мыкты адистердин пикир алмашуу аянтчасы болууда. Бул иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасынын транспорттук логистикалык инфраструктурасын жана экономикасын өнүктүрүү, ошондой эле жаңы келишимдерди түзүүгө, инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү. Эң маанилүүсү мамлекеттик органдардын, эл аралык ассоциациялардын өкүлдөрү жана бизнесмендер бир аянтчада диалог пикир алмашуусу болуп саналат. Более 45 компаний из 5 стран мира. Кыргыз-Транс логистик 2025 мамлекеттик органдар, бизнес коомчулугу жана эл аралык уюмдар үчүн диалог аянтчасы болот. Бул Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда, экспорттук жана транзиттик потенциалын өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Поэтому, на мой взгляд, за Кыргызстаном сегодня достаточно. Менин көз карашым боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан эл аралык транспорттук логистикалык хаб катары келечеги зор. Балыкчыдан Жалал абадка чейин жаңы альтернативдүү автожолоо салынып жатат. Жакын күндөрү эксплуатациялоого берилүү алдында турат. Ошондой эле Кытайдан Өзбекстанга, Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жол да курулууда. Ушул сымал эл аралык долбоорлор Кыргызстанга транспорттук логистикада эл аралык хаб болууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Из Китая через Кыргызстан на Узбекистан. Быйылкы жылдагы көргөзмөгө 6 өлкөдөн жалпы 45тен ашуун компания катышууда. Көргөзмөнүн негизги бөлүмдөрү транспорттук логистика жана жүк ташууларды, кампалык жабдуулар менен автоматташтыруу системаларын, логистика үчүн санариптик жана IT чечимдерди, ошондой эле таңгактоо жана тиешелүү кызматтарды камтыйт. У нас торгово-транспортная компания. Биз Jet Logistic компаниясы Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Казакстан сыяктуу Евразия экономикалык бирлигине кирген мамлекеттер арасында транспорттук ташуулар менен алектенебиз. Жакында гана Европадан авиа ташууларды жүргүзө баштадык. Биздин компания 1 килограммдан баштап 5 тоннага чейин андан да көп жүктөрдү алып келет. Кыргыз логистик көргөзмөсүнө экинчи ирет катышып жатабыз. Өнөктөштөр менен тажрыйба алмашууга, жаңы келишимдерди түзүүгө Кыргызстандын аймагында ушундай аянтча түзүлүп жатканына кубанычтамын. Выставки происходят. Көргөзмөнүн алкагында тармактын эксперттеринин катышуусунда панелдик талкууларды, семинарларды жана тегерек столдорду камтыган ишкердик программалар өткөрүлөт. Талкуулардын негизги темалары эл аралык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү, логистикалык процесстерди санариптештирүү, электрондук сооданын келечеги, жүк ташууларды көзөмөлдөө жана мониторингдин заманбап технологияларын киргизүү маселелерине арналат. Белгилей кетсек, көргөзмө 30 октябрга чейин уланат. Асель Сёркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Зимой это проблема. А вот экспресс-поезд именно составляет именно вот эту вот часть.